Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Кимде ким дасторкон четинде олтурган болсо тамагыңыздар таттуу болсун. Ал эми күлкү ден соолуктун мүлкү деп коет. Эртең менен биздин студиябызга коногубуз бар. Ооба, кадырлуу коногубуз бар. Тааныштырып өтсөк, Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актеру Күмөндөр Абылов агабыз студияда. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутман таңыңыз менен. Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Өзүңүздөр кандай? Жакшы. Жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Буюрса, жалпы журтчулукка өзүңүздүн мааракелик концертиңизди, спектаклиңизди тартуулап жатырсыз. Спектакль Өпөң чычаң деген аталышта экен да, агай. Анан ошол Өпөң чычаң деген сөздү биз бала кезибизде эле укчу элек да. Анан азыр көпчүлүк жаштар түшүнбөй да калды болуш. Ойночу белең. Ойночу элек. Эми Өпөң чычаң ошондой оомалуу, төкмөлүү дүйнө дегендей бирөө өйдө болсо бирөө ылдый болуп. Азыркы убакка чейин эле эмес жекеле. Буга чейин деле дегеле адам баласы жашагандан баштап ушу бир өйдө болуп, бир ылдый болуп, бир утуп, бир утулуп, өпөң чычаң адамдын турмушу өзү өпөң чычаңдан турат эмеспи? Анан азыркыда биздин заманда ушу өпөң чычаң болуп, ушу кылдын кырында турган кездерибиз да болду. Азыр дагы кээ бир жагдайлар ошондой кылдын кырында турат. Мисалы эле ошо тил маселеси болобу, улуттук каада салт болобу, мамлекеттүүлүгүбүз болобу, ушундай ар кандай жагдайларда ар кандай бир акыбалдарга туш келип турат, өпөң чычаң болуп. Анан эми ким кандай түшүнөт, кайсыл тармакты өпөң чычаңдын өйдө жагында экен деп билет, кайсы тармагын ылдый жакта турат деп билет. Ар ким өзү акыл парасатына жараша талдап алат. Мунун бул атты тандап алууңуздун себеби ушундай бир терең философиялык маанинда камтып турбайбы? Анан ошол концертти буюрса алгач эле баштаганда өзүңүздүн жердештериңизге Нарын жергесине барып коюп келиптирсиз. Кандай болду ал жакта? Бул эми башынан айтып коеюн, бул өзү Өпөң чычаң деген Табылды Актанов деген эл артистибиз бар. Атактуу Тыныбек Манасчынын небереси, Актан Тыныбековдун уулу. Ошол киши Нарындан экөөбүз чогуу иштеп, менден улуу болот, бир 10 жашча. Анан ошо Нарындан ошо кишинин таалимин көп алып, ошо киши менен көп иштеп жүргөнбүз. Ошол киши жазды дагы, анан ошо Нарында өзүңөр айткандай, менин өнүп өскөн 15-16 жыл иштеп келген ошо Нарын театрынан баштап, өзүмдүн жердештеримден баштап 60 жылдыкты өткөрүп келдик. Буюрса, эми Бишкекте 18-инен баштап бул жерде баштайбыз деп даярданып турган кезибиз. 18-19 филармонияда концертим болот дагы, ошо 60 жылдык алкагында. 20-сы 21-и Кыргыз драма театрында ошол Өпөң чычаң спектакль болот. Бул жактагы концерт тууралуу айта кетсеңиз, кайсыл кудулдар келет, кайсы? Бул жактагы концерттерде эми Казакстандан бери кудулдар келет, биздин өзүбүздүн кудулдар катышат. Андан сырткары бул концерттин өзгөчөлүгү жанагындай театралдаштырылып, лед экрандар коюлуп, кошумча светтер коюлуп, буну ошол Макаларт деген студия ошолор тартып, ошолор рекламалап атышат. Ошолордун колунан чыгат, мындайча айтканда бир 12 камера менен тартылып, бул аябай мындай сапаттуу түрдө монтаждалынып, өзүнө жанагындай светокоррекцияларынан өйдө бүт берилип, үндөрүнөн өйдө тазаланып, кино сыяктуу тартылат тургандыгында өзгөчөлүгү. Анан өзгөчөлүгү, негизги өзгөчөлүгү менин автордук концертим. Менин чыгармаларыман турган, менин сатираларыман жана ырларыман турган. Муну ошол биздин белгилүү ырчылар Токтөбү, Черикчиева, Асаналиев, Токтобек, Айбек Саралаев, Айбек Касымовдор, Улан Качкыналиевдер, жана башка Самара Каримовалар, ушундай жаңы жаш ырчылар да бар, Достор тобу бар, андан сырткары Чоро тобу, ушундай бир коллективдер, анан ушу белгилүү
ырчылар катышышат. Жакшы. Анан агай, ушул 60 жылдык мааракеңизди жалпы эл менен тосуп алган турбайсызбы? Анан негизи эле ушул 60 жылдык Гүлнара Кахарованы айтпай калыптырмын. айтыш керек. Келбей койбосун. Мына ушундай көптөгөн таланттардан баягы турган жакшы бир концерт болот экен. Анан 60 жылдык тууралуу сурагым келип аткан да, сизденчи. Мисалы жапондор айтып коюшат экен да, адам 60ка чыкканда анын жашоосу жаңыдан башталат депчи, жаңы этап менен башталат деп. Бизде кыргыздарда кандай 60ка чыкканда? Эми ар бир жерде орточо жаш эсеби адамдардыкы да башкача. Мисалы үчүн мурдагы жылы Кореяга барсам, алардын орточо жаш эсеби 85 экен дагы. 130ка чыккандар бізде 90га чыккандай эле. Ар бир кишинин 2-дин бири болбосо дагы бир 4-тün бири 130ка чыга берет экен аяктан. Анан андайлардын балким орточо жашы балким 60-тыр. Bizde mi 50 yaş 50 ortonu da koymuş, bırak bizde dağı bir aksakalımız aytkan bir Mama Keyif aksakalımız 50 ortonu 80 yaş dep. Her gün den soluğuna jaraşa boruş gerek. Bilbem meniki ortadan da tüyle kaldım go dep oylayım. Жакшы. Агай 60 жашыңыз табыр жыл кут болсун дейли. Анан жакында сиздин киноңуз чыкты. Сиздин киноңуз, сиздин бага сценарийиңиз да, сценарийиңиз болгон. Өзүңүз режиссерлук кылган, Сүйүү жазы деген киноңуз чыкты. Анан дал ушул кино тууралуу айтып берсеңиз. Сценарий кайдан келди? Бул кино эме мен 2000-жылдан бери казактар менен, казак тамашалары менен көп иштедим. 2-3 театр менен Ал Турмак бир Гербен сүйдөбөдүм бе. Күлкү Гербени деген театр ачып 2000-жылы ошо казактар менен иштешип жүрдүм. Жылына 2 жолу концерт коюшуп, ошого барып жүрдүм. Анан бу айылдарына дагы, райондоруна дагы кыдырып жүрдүм. Ошол Казакстанда жүргөндө тапкан досторум ошол Кызылордолук бир ушундай колунда тыйыны бар, ошо нефтяный магнаттарга жолугуп калып, ошолор кыргыз менен казакка бир кызмат кылып койбойлубу, бир кино тартпайлыбы, төбөлүккө кала турган бир кыргыз казактын мамилеси жөнүндө, колдон келсе ушу бири-бирине кыз алып кыз берүү жөнүндө бир современный бир ушундай Бишкекти, анан Алматыны же Астананы даңазалап деп ушундай кылды. Анан Алматыны жакыныраак деп Алматыны тандадык тияктан, анан Бишкекти тарталык десек, Бишкек Алматынын көп жеринен кичине чабалыраак болуп калчудай. Анан ал кинону көргөндө элдер мындай салыштырып да көрөт эмеспи. Андан көрө Алмата менен Чолпон Ата болсун деп туруп, гөл менен мындай мактанып коелу деп, биздин табигатыбыз менен, табигаттык природа менен мактаналы деп, анан ошол 2 жерден тарттык. Кыргыз актерлору кыргыздарды ойноду, казак персонаждарын казак актерлор ойноду, ушундай профессионал актерлор. Кинону канча убакытта тартып бүттүңүздөр? Кинону эми Казакстанда да тартылыптыр бул жакта. 1,5 айда тарттык, мындайча айтканда съемочный период 1,5 ай болду. Анан антип мынтип даярданганы, анан монтаждап, анан биз 3 тилге которуп сүйлөдүк. Казакча, кыргызча, анан казактардын көп региондорунда орус тилдүү дегенден орусча дагы которуп, жандуу сүйлөтүп койдук. Анан эми бул кино ошо Казакстанда көп жылдан бери буяка элге бербей жүргөн себебибиз дагы бир 10-15 күн эле берип, анан пираттардан коркуп ошо бойдон жаап койгонбуз. Казактарда биринчи премьерасы болсун деп. Себеби аякта бир 17 миллион эл болсо, ошолордун баары прокаттын баары өлүп калат эгер интернетти аралап кетсе деп. Ошону менен 4 жылдай сакталдык. Казак туугандар премьера жылына кылабыз деп отуруп, ушул убакка чейин келди. Анан эми мындайча айтканда кинонун прокаты болбой калды. Анан интернетке кой берип жарыяладыңыздар. Антпегенде эскирип кетет дедик да. Ооба, азыр ушул интернет тармактарынан Күмөнөр агабыз режиссерлук кылган Сүйүү жазы деп аталган тасмандагы таап көрсөңүздөр да болот. Анан Күмөнөр ага, мына сиз театрда өмүрүңүздүн көпчүлүк
бөлүгүн көп жылдарын театрда өткөрдүм деп атпайсызбы? Анан ошол азыр 60-ка аттанып жатып артыңызга бир кылчайып караганда театрда кандай күндөр өтүптүр? Театрда жаштык күн өттү. Азыркы балдар мисалы бир эки жолу Муз-ТВга же болбосо телевиденияга бир ырларын берип, радиодон ырларын байма-бай берип, таанымал болуп атышпайбы? Ооба. Биздин убакта андай жок. Биздин убакта ошо мындайча айтканда жандуу. Ар бир айылга барып, ар бир кишинин маңдайына барып анан таанымал болчу. Ооба. Сейит Казандабек деген атабыз, Койсун Кара Сартова деген эжекебиз ушу кыргыз эле эмес өзбектерге чейин Ош, Наманган, Анжиянын баарына чейин кыдырып, Казакстандын түрө кыдырып, ошонун баарына таанымал болуп, себеби ал кезде көрүүчүлөрдүн планы деген да болчу, ушунча көрүүчүлөрдү тейлеш керек. Анан акчанын да планы, ушундай план толтуруп келчүбүз. Ошону менен мисалы мен 79 армиядан келип театрга кирген жылдан баштап кээ бир жылы 8 ай гастролдо чыккан күндөрүм болгон. 3 айдан чыкчубуз, ошондо 3 айдан чыгып бир бригадага мен анда аккомпаниатор катарында Ямаха азыркыдай фонограмма жок, багы жандуу кыяк тартып берип, ырдатып, анан бир бригада менен 3 ай жүрүп келгенден кийин да бир бригада, да бир спектаклин даярдап, даяр болуп калчу, музыкант жок болуп калып, ага кошулуп дагы 3 ай, анан дагы бир план толбой калды деп 4-чү кварталда 1-2 айга чыкчылык, ага да кошо чыгып калып, кээ бир жылдары 8 ай гастролдо жүргөн күндөрүм болгон да. Азыркы ошентсе өздөрү жоголуп кетип болуш керек, Ошентип көпчүлүккө ошол багы мыскыл тамаша менен телевидениядан чыга электе эле көбүнө таанылгам деп айта алам да. Жакшы, агай ушул гастролдоп жүргөндө баягы бардык эле артисттерде, бардык эле ушул маданият кызматкерлеринде кызыктуу окуялар болот. Анан сиз өзүңүз дал ушул күлкү тартуулап жүргөндөн кийин элдер сизден азыр дагы бир жакшы кызыктуу окуяларды күтүп атат. Кызыктуу окуялардын кайсы бирин айтайын, Миң карагай сан токой дегендей, анын баарын мындай бир ошо жалаң ошондой окуяларды айтышып отурсак, анан бир эске түшүп улам биринен бири анан айтылышы керек. Анан азыр кайсысын айтарымды билбейм. Эми көп эле окуялар болот. Машинең бузулуп калып, артисттин бир көргөнүн ит көрбөйт, бир көргөнүн хан көрбөйт деген кеп бар. Бирде келип алып ушунчалык тим эле хан көрбөгөн сыйды көрүп, куш жастыктарды жастанып, ушундай тим эле конок болгон кездериң болот. Анан бир туруп анан талаада машинең дөңгөлөгү жарылып же болбосо бир баткакка тыгылып, жаанда карда калып, үйшүп, тоңуп, шишип, анан бири-бирибизди ышыгылып, машинебизди түртүп, же трос таппай, же күрөк таппай жүргөн кездер болот. Бир жолу бизден бир артистибиз ошо түнчүндө коноктон саат 4-төрдө чыгып, анан кичине ууртаптатып койгонго кичине кызуураак, анан машинебиз бир жерден тыгылып калса, ошо жанында күмбөздөр бар экен. Анан күмбөздөрдү жакка кеткен экен, аны деле киши байкабайт. Эптеп машинебиз чыгарып кетелик десек эле баягы кишибиз жок. Анан каяка кетти, бияка басты деп карасак, күмбөздөрдү аралап жүрөт. Эй, тирүү жан барбы? Күрөк бергиле, машинебиз тыгылып калды. Айыл экен деп ойлоп тур. Мындай окуялар көп эле болот. Эми бул кандай десем, күлкүлүү жагы да бар, анан өкүнүчтүү жактары да бар, ыйдай турган жагың да бар. Жанагы айткан сөздөй бир көргөндү хан көрбөйт, бир көргөндү ит көрбөйт деген ошо артисттерде көп болчу эле. Азыркы убакта эми гастролго чыгыш өзүн өзү актабайт. Майыңды куябсаң, майыңга жетпейт, же болбосо арендаңа жетпейт, тамак ашыңа, жатаканыңа жетпейт. Анан гастролго чыгыш азыркы убакта кыйын. Ошон үчүн эл аралабай калдык. Чоң эле шаарларына барып койгонубуз болбосо, ар бир айылга коюу, баягыдай салттуу гастрол дегендер азыр токтоп калган. Агай, өзүңүз ушул жүздөгөн сатираларды жазып элге тартуулап келесиз да, анан ошол сатираларыңыздын ичинен мисалы сиз көп жылдар мурун жазган сатиралар бүгүнкү күнгө чейин айтылып, сиздин артыңыздан ээрчип, ар бир сахнада айтылып келгендери барбы? Эми бар, мисалы үчүн
таракандарды эмгиче сурашат. Себеби коомго жат нерсе ар убакта ар бир доордо бар да. Коомго жат нерсе менен күрөшүү үчүн туура жол менен күрөшүш керек. Туура эмес күрөшүп алсаң, жанагынтип кайра кошунаныкын кошо колго түшүрүп, кайра жат нерселерди кайра көбөйтүп алышыбыз ыктымал экен. Бул турмушта кездешкен нерсе ар убакта аткарылса болот да. Чоң рахмат агай сизге. Буюрса ушул маарекелик концертиңиз дагы, театрда коюлса спектаклиңиз дагы анчлык менен өтсүн. Эми эл албетте күтүп жүргөн концертиңизге келет болуш керек. Биздин студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актеру Күмөндөр Абылов агабыз болду. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуздар. Рахмат, өзүңөрдө бар болгула. Ийгилик сизге.